бүгін Баткен шаарында мектеп курагындагы жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда зомбулуксуз 16 күн эл аралык акциясынын алкагында жыйын өттү. Анда коомчулуктагы жаш өспүрүмдөргө карата көрсөтүлгөн зордук зомбулуктун түрлөрүнөн коргонуу жолдору, жалпысынан коопсуздук боюнча айтылды. Мындай иш-чара буга чейин аймактарда өткөрүлсө, бүгүн облустук этапта өтүп жыйынтыкталды. Эч болбосо эки адамды жакшы тарбияга үндөсөңүздөр бул. Жаш өспүрүмдөр арасында зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча окутуу өткөрүү коомчулук үчүн маанилүү кадам. Анткени бул иш-чаралар өспүрүмдөрдү өз укуктары жана жоопкерчиликтери жөнүндө кабардар кылып, ар кандай терс көрүнүштөрдөн, түрдүү ыдык көрсөтүүлөрдөн коргоого өбөлгө түзөт. Үйүңүзгө чыккандан кийин чөйрөдө көчөнүн, кварталдын, шаардын, райондун арасында мындай бөлүнүп алып бөлүнгөндөр. Бирине бири мушташып басып алгандар жок эмес да. Эң насыр араңыздарда бар. Ошого бара турган болсок, бизде өтө өкүнүчтүү окуялар. Ошондуктан келиңиздер, мына бүгүндөн баштап, ушу жерден чыккандан баштап, ошо зордук алдын алыш боюнча. Дал ушундай максатты көздөгөн окутуу Баткен шаарында жүзөгө ашты. Анда зордук зомбулуктун түрлөрү, анын кесепеттери, жардамга кайрылуу жолдору, укуктар жана жоопкерчилик туурасында атайын адистер жана атайын эксперт тарабынан кеңири айтылды. Бала менен сүйлөшүүнүн маанилүүлүгү эмне үчүн сиздер апаңар менен, ата-эне менен бирөө жарым коркунуч жаратып жатса, силердин коопсуздугуңарга эң биринчи жашырбай айта турган адамдар бул ата-эне. Зомбулуксуз күн акциялык иш-чараларын уюштуруп келип жатабыз. Ошол иш-чаралардын жыйынтыктоодун негизинде бүгүнкү күндө областтык тур өтүп жатат. Жаш өспүрүмдөргө карата укук бузуулардын, кылмыштуулуктардын алдын алууда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен бир топ жыл башынан бери ишмердүүлүк жүргүзүп келүүдө. Бул Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 2024-2025 окуу жылдарына коюлган 2024 жылдын 26 августундагы бирдиктүү буйруктардын негизинде негизги талаптарын аткаруу максатында жергиликтүү бийлик органдары менен ишмердүүлүк жүргүзүп келүүдө. Семинар Билим берүү жана Илим министрлиги, ошондой эле Ички иштер министрлиги тарабынан ишке ашып, облустук өкүлчүлүктүн колдоосу менен уюштурулган. Ал эми облус аймактарында жалпысынан кылмыштуулуктун алдын алуу, зордук зомбулукка каршы акциялар өткөрүлүп, коомчулукта түшүндүрүү иштери байма-бай өткөрүлүп келет. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламит Абдуманап уулу, жаңылыктар.